Урматтуу достор, мен Манас шаарындамын, Жалал Абад облусунда. Өзүңөр жакшы билесиңер. Жеңишбек Топторбаев деген Камчыбек Ташиевдин классташы Ош шаарына мэр болуп, бүт ошол корук зонасында, анан каналдын жээгинде деп, каналдын жээгине жакын курулган канча объектилерди буздуруп, кафелерди буздуруп, 50 метр ары жылыш керек деген шылтоо менен бүттүгүн снос кылдырды да, анысы туура эле. Бирок ошол Токторбаевдин өзүнүн кафеси экен мыногу. Ошол Жеңишбек Токторбаевдин өзүнүн кафеси экен. Мурда айтып атчу да. Ошол каналдын жээгине, суунун жээгине курулган деп. Мына могу жерде бир ортону бойлоп кеткен чоң канал бар экен. Ушул каналдын жээгине куруп, андан тышкары мына моногу тетигинтип үстүнө гостиница кылып, анан кийин монтип көпүрө алып, көпүрөнүн үстүнө куруп алыптыр да. То есть адам бир нерсени баштагандан кийин, ошол бир эрежени коомго орноткондон кийин жетекчи деген өзү ошол эрежеге шайкеш мыйзамды бузбаган адам болуш керек да. Анан ошондо ал адам ошондой приказдарды, буйруктарды берсе жарашат да. Моралдык укугу жок да. Анткени мындай өзү билтеген кафени коюп алган. Анан эмнеге өзүнүн кафесин буздурбайт? Биякта болсо гостиницасы бар экен. Бул гостиницасы эми бул жакта мыйзам бузулбаса керек. Бирок ал деле мындай жолдун түбүндө жайгашкан, забору бери чыккан ушундай экен да. Бирок мына кафе бүт нормалардын бардыгын бузуп алган кафе. Ошондой достор.